9 май улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата район аймагында концерттик программалар уюштурулуп, элдин маанайы жогору болду. Ал эми Сары Булак айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Булак айылындагы Каримжан Чаргынов атындагы орто мектебинде улуу ата мекендик согушта курман болгондордун элесине арналып тургузулган эстеликте оңдоп түзөө иштери аяктап, эстеликтин ачылуу аземи болуп өттү. Эстелик 1979 жылкы ошол эле мектептин бүтүрүүчүлөрү тарабынан 1989 жылы 10 жылдык жолугушууда согушта курман болгон аталарды эскерип тургузушкан. Арадан 34 жыл өтүп, жаратылыштын ар кандай кубулуштарынан улам эстелик жараксыз абалга келип калгандыгына байланыштуу, ошол эле 1979 жылкы бүтүрүүчүлөр демилге көтөрүп, тарыхты, ата-бабалардын эрдигин унутпай, азыркы жаш муун тынчтыктын оңою менен келбегендигин билип жүрсүн деп, эстеликти кайрадан жаңылап, оңдоп түзөшкөн. Эстеликтин ачылуу аземине Сары Булак айыл өкмөтү Жамшитбек Бакиров, Каримжан Чаргынов мектебинин директору Каримжанов Акылбек, айыл аксакалдары жана ардагер мугалимдер катышты. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган салтанаттын катышуучулары. Жана өрүүнүбүздүн анын ичинен Кара Булак, Кызыл Булак, Тегерек Саз, Конокбай Тала айылдарынан кандуу согушка катышкан аталарыбыздын урматына тургузулган эстеликти реконструкциялоо иштерин жүргүзүп жаткан 79 жылкы өкүлдөрү жана урматтуу ардагер ага эжекелер, баарыңыздарды бүгүнкү жеңиш күнү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жеңиш күнүнө арналган салтанатты ачык деп жарыялаймын. Салтанатты ачып берүү үчүн сөз Сары Булак айыл аймагынын башчысы Бакиров Жамшит агада. Урматтуу туугандар, урматтуу ага эжекелер, окуучулар, мына бүгүн биз улуу жеңиштин 78 жылдыгын белгилеп отурабыз. Ушул салтанат ачык деп жарыялаймын. Урматтуу окуучулар, мына ушул күндү бизге алып келген канча биздин аталарыбыз, канча энелерибиз ушул согушка барып, бүгүнкү жашообузду ушул аталарыбыз алып келген. Ошон үчүн мына бүгүнкү мааракени уюштурган ушул айылдын мектеп коллективи, мына бул жерде айтылып кетти, 62 жылкы туулган балдар 79 жылы ушул мектепти бүтүрүүчүлөргө биз абдан ыраазыбыз. Жалпы Сары Булак айыл өкмөтүнүн элинин атынан жана өзүм атынан ушул 79 жыл бүтүрүүчүлөргө чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Мына канча жылдан бери калып кеткен эстеликти кайра жандандырып, мына бүгүн элди шаңга бөлөтүп, ушул эстелигибизди жаңылап, бүгүн кайра аталарыбызды эскерип отурабыз. Майрамыңыздар кут болсун, дайым ушундай майрамдык маанай болсун, баардыгыңыздарда ишиңиздерде ийгилик болсун. Бүгүнкүдөй шаңдуу элибизде дайым ушундай тойлор болсун. Саламатсыздарбы, ардактуу ага эжекелер, жалпы кыргыз элим. Жакшылык иштин башына жакшылар келет башына демекчи. Ушундай бир жакшы ишти баштаган жакшыларым баарыңыздардын бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен жеңиш күнүңүздөр кут болсун.
Hurmatlı yılgı Cengiz Bayramı'na katışıp oturan muallimler, Sarıbulak Aile Hükümeti'nin başçıları, şundayla şu yerde yaşayan imam onlar, Çargınlık Mektebi'nin okçuları, katışılan bugünkü işlerin katışıları, bugünkü bayramlarının çimcilikten tutar. Yine bu çındığında bu Cengiz hazırkı Teologası bu köylük bayramdalık teologası belgilenip kelgen tarihta okuyan. Bu biz buna oşundan beri, soğuştan beri 3 paketini evet oda. Misal için biz buna soğuştan keyinki paketini öşküre kalız. Bizde de görgönümüz bir soğuştu. Biroq o'sha so'g'ishdan keyin ko'rilganmiz. Buna olmay dunyodagi eng chong so'g'ish bo'lgan. Buna ayniqsa hozirgi yosh bolalarga bu o'quda da aytilmoqsa kerak, tarixda eng chong apat so'g'ish bo'lgan. 21 milyondan oshiq kishilar qazo olgan. Oşunda öyle bizim Kırgızistan'dan 400 bin baldar şu sonuçta attangan. Yoksa Fauskemen'in alıp etti. Oşanın içine 350 bine kayda oşal yerden gelgenimiz. 60 bin genç yakınlan geroy. Oşan mezgilde Saitler sayısı karamağında olan oşan için Kırgızistan'dan da vargan. Oşan Kırgızistan'ın içine usul yerdekiler de vargan. Bunlar yerde hazır kança olsa gerek 112 kişiler öv gelgen gelmeye kalganı köp olgan. Oşanın içinde benim atam da soğuşka varıp Akıreğinden caradar olup gelip Suriyeli'de başkarma olup tılga hizmetinde. Arvağınızlar, çalgı, hürmetli okçular, ağaya cekeler, şu yerge kaçıp oturgan mehmanlar, anan şu mektepte işlep etken ağaya ceke veteranlar. Bu estelik tüyülükle saktıla turgan estelik. Bu estelik bizden aile hükümetinde жалғызған estelik. Bu bundan 35 yıl murun kurulgan estelik. Birinci kurganda bular böyle hazır ayrımları ötüp ketip bir gele azayıştı. Oşal birinci bundan 35 yıl murun kurup ketken, katışkan, alamdan ötüp ketken baldarga жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқы болсын. Дайыма şu арбағы менен елін жерін сыйлап жүрсін. Екінші, бұл естелік жоқ болып кеткен естелік эле. Bir уақытта бұл естелікті қайра құру бойынша bir топ темилгелер көтерілген. Райондық масштабта, айыл өкіметінің масштабында. Бирок ешкім қолға алған жоқ. Баяғы ешкімдікі болса билек ошонікі дегендей ушул жерде 35 жыл құрған балдар қайрадан ошол демилгесин қолға алып бузулуп жоқ болып кеткен естелікті ушул акыбалга алып келишине чоң рахмат. Үйүңөрдө
дайыма бала чакаңар менен тынч болгула. Алганыңар менен тең арып тең карыгыла. Уулдарыңар, кыздарыңар бактылуу болсун. Дайыма ден соолук, Кудайым ден соолук берип, узак өмүр сүргүлө. Эми биздин милдет, булар өзүнүн милдетин аткарды. Бүттү. Эми биздин милдет калды. Кандай милдет? Ушул эстеликти көздүн карагиндей сактоо милдети калды. Ага, мына биздин айыл өкмөтүнүн башчысы катышып отурат. Ушул жерде коомчулук, айрыкча мектеп жетекчилиги, жалпы окуучулар ушул эстеликти сактай турган силерсиңер. Ушул эстелик менен сыймыктана турган силерсиңер. Силер биз кандай кийинки муундарга өткөрүп берсек, силер дагы так ошондой кийинки муундарга өткөрүп беришиңер керек. Саламатсыңарбы? Мына бүгүнкү 9 май улуу жеңиш бардыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап коелу. Мына чындыгында 9 май 1945 жылдын 9 майынан бери жылда майрамданып келатат. Буну эми тарыхтан бардыңыз окуп жылда майрамдап келгенбиз. Айрыкча буну мына мектеп окуучулары билүү керек. Эмне эми балдар? Мына биз да ушу мектепте көп жыл иштегенбиз, тетиги мектеп түшкөнгө чейин. Ал учурга 70-жылдан 80-жылдарга чейин ал мезгилдерде ошол согушка катышкан, мына эстеликтеги азыркы турган тизмеси бар, ушул жерде жашап турган чоң атаңар, ағаңар, тайтаңардын ошол кишилердин көзү барында мына площадкада 9 май карата чоң салтанат болуп турган. Мына ошондо ошол согушка катышып келген адамдардын ошол көпчүлүгү ушул жерде 9 майга катышып турган. Мына убакыт өтөтөгөн ал адамдардын көзү жок. Мына жерде балдары, неберелери азыр күндө ушул жерде турат ошол адамдардын. Эми согуш жөнүндө азыр айтылып атат балдар. Мына ошол согуш деген сөздү азыр дүйнө эли, анын ичинде кыргыз эли согушту такыр укпагыла. Согуш болбосун. Согуш эмес эле мына айылда эки адам урушса, ошол күчү бар урат да, күчү жок эмне болуп атат? Жарадар болуп, башы көзү канап атат. Мына ошол эле ошодон үлгү алыш керек. Согушта канча миллиондогон адамдардын курман болгонун уктуңар. Мына эстеликте 100 канча адамдын тизмеси турат. Ал тизмеде азыр эми бардыгыбыз таанышып келдик. Ал тизмеде менин атамдын да тизмеси бар, согушка катышып келген. Ал эми согушка катышып келген адамдар ал жактан ажал насып кылган эмес экен. Ушул жерде келип өмүрүнүн акырына чейин балалуу чакалуу неберелүү болуп жашап жүрүп көздөрү өтүштү. Ал эми согушка бала чакасын таштап кетип, атасы кеткен, баласы кеткен. Бул жакта бала чакасы калган, ага караган эмес. Бир туугандардан 3-4 кеткен. Буну эми айтып коюш парыз эми тарыхта. О келбей калгандар ошо 3 бир тууган, 4 бир тууган тең согуштан келбей калган болгон балдар. Үйлөнгөнү кеткен, үйлөнбөгөн балдар кеткен. Мына эми ана жерге барып тизмеден окугандырсыңар, ошол атаңар, чоң ата, тайтаңардын тизмелерин тааныгандарын билип аткандырсыңар. Мына ол эстелик деген ошол согушка барып келген, келбей калгандардын тизмелери ошол эстелик болуп сакталып турат. Эми ал күндөр кайталанбасын, согуш дегенди сөздү укпагыла. Мына бүгүнкү күндүн ачыгында ушундай жакшы заман боло берсин. Азыркы заман эң жакшы, эң жетишкен заман. Жалпы мына бул жерде катышып отургандар, мотурайган жакшынакай балдар, мына жерге келип отурган, айыл өкмөттөн келип отуруп ушинтип сыйлап, ушул жерде ушундай мероприятие өтүп атат деп келип сыйлап, бул жерде жакшы сөздөрүн катырып отурган адамдарга да ыраазы болуш керек. Ошондой эле мен айтат элем. Мына 35 жыл болуптур. Быйылкы келип отурган мына эстеликти оңдоп, кайра түзөгөн балдарга
35 жылda кайра келип ушул өздөрүнүн салымын кошуп оңдоп атышыптыр. Буларга өтө жакшы таазим этсе болот. Ошондой эле мен бул согуш жөнүндө бисмилла айтайын, айтылды көп. Бул дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш деп аталган. Дүйнөлүк согушка 38 мындай күчтүү мамлекеттер катышкан. Ошол 38 мамлекеттердин бардыгынын ушу силердей кырчындай болгон балдар, кыздар жашашкан. Мына эстеликтегилер, ушу эстеликте жазылгандар карыган же чоң кишилер эмес. Жаллам отурайган 17-18 жаштагы балдардын. Ошолордун тизмелери келгени болгон, келбегени болгон. Бул өтө апаттуу согуш болгон. Буга 38 мамлекет катышкан. Эми көп эле айтышты, көп айткандын деле пайдасы жок. Дегеле мына бул жерде Каримжанов ушу мектебин уюштуруп ушундай демилге көтөрүп, ушун балдар келип аттыр. Мындай отурайган балдарды тизип отурасыңар. Дегеле жакшылык болсун. Элде тынчтык болсун. Мындай апат согуш болбосун. Саламатсыздар, урматтуу меймандар, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бардыгыңыздарды 9 май улуу жеңиш күнү менен куттайм. Эми агайлар, эжекелер биздин алдыбызда айтты бунун тарыхын. Чындыгында 1989 жыл 10 жылдыкты уюштуруп, ошондо биздин балдар чоң демелер биринчи эстеликтин биринчи немесин курдук эле. Азыр Жеңиш агай айткандай, ушул мезгилдеги уюштуруучу балдар, кыздар, биз өзү жалпы 66 окуучу бүткөнбүз. Ошонун ичинен 16сы бул дүйнөдөн өтүп кетишти. 16 окуучубуз, алар ичинде алар да бар эле. Кайрадан бизге ушундай бир жакшы идея болуп, карабай калган эстеликтерибиздин калыбына келтирүү. Бул жалпы Бишкек, Ош, Казакстан, мында дегеле 7 дубандын бардыгында жашап аткан, иштеп аткан биздин классташтар, кыздар, балдар демилге көтөрүп, ушул эстеликти кайрадан оңдоого туура келди. Ушул жалпы өзүбүздүн классташтардын каражаты менен курулду. Эмне дейбиз? Бул жерде бизди окуткан, мен азыр агаймын, менин окуучуларым бар, менин агайларым ушулар. Ушул кишилер бизди ушул совет доорунда окутуп, тарбиялаган, ушундай жакшы нерсеге үйрөткөн. Ошондуктан агай, эжекелер, силерге чоң жалпы ушул 79 жылгы бүтүрүүчүлөрдүн атынан, бардыгынын атынан силерге чоң таазим кылабыз. Эжекелер, агайлар, эсен болуңуздар. Майрам кабылына эрсин. Менен кийин да сүйлөй турган балдар бар. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, агайлар, эжекелер, жалпы мектеп окуучулары. Бүгүнкү улуу жеңиштин 78 жылдык юбилейи менен куттуктайм баарыңыздарды. Мен бир аз бул эстелик кандайча кайрадан оңдолуп, реставрацияланып калды, ушуга токтоло кетейин. Буга менин классташтарым ушундай инициатива көтөрүштү. Россия жергесинде жатып алып, Камчыбек, Эркинбаев, Меңдибек, бул жерде Атабеков, Аманберди, Опой, Выдырыз, Арзыбаев, Мамасыдык, мынанда катар турушат бар эле. Саргенет, Насирдин, ушулардын да эмгеги зор. Салымдарын кошуп, кыздарыбыз турат мына жерде, ушул айылда кыздарыбыз бар. Ушундай инициатива көтөрүп, анан кийин ушул эстеликти кайрадан жаңылап коелу деген чечимге келип, бул өзү 1989 жылы курулду эле. Анан ушул мектеп, мен өзү ушул өрөөндө жүрдүм, 35 жыл мугалим болуп иштедим. Анча келгенде көргөндө уялып калчумун. Бомба түшкөн акыбалда эле да, бомба түшкөн немеде болуп, бир көчү бурап калды эле, ушуну оңдоп түзөө деп чечимге келип, аны оңдоп түздүдүк. Эмне дейбиз, бул жерде согуш ардагерлердин тизмеси илинип турат. Ошолордун арбагы дайым элибизди, журтубузду колдоп жүрсүн. Мына классташтарым, силерге чоң рахмат, баарыңарга бар болгула, тынч болгула, семьяңар менен, үй бүлөңөр менен, агай, эжекелер, мына өкмөттөн атайын өкүлдөр келип отурат, сиздерге да чоң рахмат. Мен ойлойм, ушул эстелик мындан ары бул Сарбулак айыл өкмөтүндөгү жалгыз тарыхый эстелик болуп калды. Сарбулак айыл өкмөтү муну колго алат деген ойдомун. Дагы бир жолу бар болойлу, тынч болойлу. Майрамыңыздар менен.
Manglayına koyuyoruz onu. Analar iki yana. Sizler nerede yanıtınız? Seviyen. Nerede yanıt? Üç lira ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ a'taynakel kevser. Fasolli lirabbika wanhar. İnne şâni'ake huvel abtar. Sadakallahul azîz. Ya Allah, şu Kur'an'dan sonra şu alaqanca Kur'anlarımızdan akınan şu ulu maydanda kurban bulgun atalarımızga, ağalarımızga şular canın kanın ayağı şu жақсы келечекте kuruğa özlerinin atıldık milletin atkargan. Allah, şu ağalarımızda, atalarımızda şehitlerin katarına koşup turuzganda özün suygun bendelerin katarında Parana o süyüşüne nasip et Allah. Amin. Tününbay Bayzakov tınıştığı. Kargış soğuş kança candı canları. Kargaytanı ölgöndördün jarları. Kargaytanı kara kiygen eneler. Kayra kırgın körbüsün çubalдар. Barın alıp keldi жеңиш bayrağı. Baqtar güldöp tegiz müme bayladı. Torgoy kökkө tuyuq çekit koydu da тынчтык бузуп тыным албай сайрады. Мейли торгой бузсун тынчтыкты, көргүм келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, тандык соңку жаратты. Согуш бүттү, тынчтык күндөн таң атты. Жайса элбей капар оор уйкуда жатканда сол кудей түшүп кабагына жалдым. Оор залдай шар. Kardı düşman, kapleye kandı kurup, kartı öz tabiattan ışkırıp, bomba düşüp boz toprak bol tekne, bolor bolmaz vakt. Bozdop kala, bozulandı jağıştı, karısı jaş, yüzüm kanga bukturup, soğuşunu ala doğu dünk etti. Soğuşka nereydi raklı hüt kekti, soğuşka ne bardak döndü, su boyunda kışlamlar da Solkuldatıp kaynımeni kelinde, soğuşuğa ata bala çık ketti. Soğuş malı celbir edip karasın, at üstünde tuttuk ata balasın. Okkuna alam, men soğuştu kalabayım, kunu kımbat kurmanlıktı bağlabayım. Men bağlayımın abirlikti tınçlıktı, tunuğa tura söz soğuşluktu. Sızgım gelir cerenenin yüzünü, tınçlık, dostluk, suyu neger düştü. Batıştan жалын жанғанда барғанбыз қандуу майданға өтөдүк жоокер милдетин өрткүлгөн кыйын жайларда орус да кыргыз да казактуу дивизияда атактуу аскердик жолду бир бастык ардактуу жана адактуу алтын өресте майдандаш түн болуп сага жардамдаш чалбыздан келчи жооптун чалы жерин кайманбас Yaşlı
Менин атам Атамбеков Алимбек 1941-жылы улуу атамекендик согушка барган. Ал жерде өзүнүн эрдигин көрсөтүп, ошол атама арнаган. Мен атам менен аябай сыймыктанам. Атама бир эки ыр бар эле, ошону айтып коеюн. Менин атам жоокер болгон, 5 жыл жүрүп согушкан, жүзү жарык кайткан элге кан майданда огучкан. Менин атам кырчын кезин мекенине арнаган, жаш болсо да айбат менен куралды бек кармаган. Атам айтып берер эле Москва алдындагы кармашты, Волоколамский шоссесинде кан төгүлгөн айкашты. Берлинге аз калганда осколкодон жараланып, атам кайткан тууган элге госпиталдан дарыланып. Ошентип менин атам 1944-жылдары согуштан эсен аман айылына кайтып келген. Мен атам менен дагы бир жолу сыймыктанам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин мектепте улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата абдан жакшы бир иш-чара болуп өттү. Мен ушул Саргын Каримжан орто мектебинин директору Каримжан Акылбек. Иш-чарага ушул биздин айылдагы айыл аксакалдар, ардагер мугалимдер бар жогу келип катышты. Ушул баарыңыздардын 9-май улуу жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктаймын. Ар дайым биздин өлкөбүздө тынччылык, аманчылык болосун. Эч качан дүйнө жүзүндө оголаң, согуш, жаман иштер болбосун. Анан ушул бүгүн биздин 1979-жылкы бүтүрүүчү агаларыбыз, эжелерибиз уюшуп, ушул 41-жылкы кан майданда курман болгон аталарыбызды эскерип, ушул жерге эстелик тургузуп беришкен экен. Ушул мектептин астында болгон. Ушул эстеликти кайра жаңылап, кайрадан дагы ремонт иштерин жүргүзүп берип отурушат. Ушул агаларыбызга, эжелерибизге иштерине ийгилик каалайбыз. Эч качан жашоодон өксүшпөсүн, үй бүлөсү менен бар болушсун. Ушундай жакшы иш-чараларга себепкер, самалыктарга себепкер болуп жүрө берсин. Ден соолуктары болсун. Иштеринде ийгилик коштоп жүрө берсин.